Ай сен кімсің, я? Эмне, сен мени тааныбай атасыңбы? Мен деген балдардын сүйүктүүсү Кириешки деген боломун. Bildim, çiçkanға okşop, kıtır kılgan, sassıgan Кириешки екеніңді. Эмне, сен элиңе жыргаттым, кыйраттым дейсиңби? Куураган дарактын чириген сары жалбырагына окшоп, далбайган бабушка пакетин жалтыратып кийип алганың менен ичиңдеги кенети тешилип калган чыпсылар менен балдарды ардайым. Алдайсың. Ай көкме Кириешки, мен birinci дүкөндөргө чыккан кезде керек болса сен жок келең. Эмеле мага кайдан бойда бола калдың билбейм. Сассан көксен пустой пачкасына окшоп, мага конкурент болуп, я! Эй, көкме Кириешки, сен и так деле модадан калгансың. Себеби сен балдардын тиштерин, ооздорун талкалап бүттүң. Кала берсе балдардын да мээси да сени пачкаң окшоп пустой болуп калды. Ай Кириешки, сен алдыгы майда көрүнбөгөн химикаттарың менен балдардын ден соолуктарын талкалап бүттүң. Эй, эмне кызганып Мен супермаркеттерде сатыламын, сага окшоп комоктордо эмес. Азыр балдар чыгып, мени 15 сомго сатып алып бул жерден кеткен тез. Кет тутам. Жок, азыр мени 10 сомго сатып алат. А сен мында менден да кымбатсың. Кет ошону туктам. Кет сен өзүң кет. Сен өзүң кет. Баракелде. Сен өзүң кет деп мына өзгөчө. Зыяндуу заттардын, азыктардын зыяндуулугу боюнча биздин балдар көрсөтүп жана айтып беришти, азаматчылар балдар. Сөзсүз түрдө ата-энелер балдарга бир гана тарбия берүүнү гана мындай негизги маселе дебестен, сөзсүз түрдө бай жеген тамак ашына дагы көңүл буруш керек. Эмнени жеп жатат, эмнени ичип жатат. Себеби дегенде баягы кечки сен менин ашказаным ооруп атат, ичим ооруп атат деп келсе, анан кийин ай мен ошол Кириешкиби, ошол чипсиби бербей эле койбопмун деп аттин кылып калбаңыздар. Ошондуктан кичине кезинен баштап жакшылап жеген тамак ашына дагы көңүлдү бурушубуз керек. Ооба, бул балдар болсо Актан Акылай музыкалык жаштар театрынын актерлору болушту. Мухаммед Салих Алмазбек уулу жана ошондой эле Амина Асанбаева. Жана ошондой эле бизде конокто аталган театрдын көркөм жетекчиси Бектурсун Жусуев мырза. Саламатсыздарбы? Балдар, майрамыңыздар менен. Рахмат. Майрамга карабастан биздин студиябызга келип өзгөчө баягы кичинекей бөбөктөргө тарбиялуу диалогту бергениңиздерге да чоң рахмат айталы. Майрамыңыздар куттуу болсун. Анан телекөрүүчүлөргө айта кетпейлиби, Биз бул жака чакырып алып, анан өзүбүз дагы таң калып, ай деп суктанып турабыз. Ошол силер менен өрдөгөн сыяктуу, Кайсыл балдар, кайсыл мультфильмди үн коштойт? Ооба, жогоруда айтып өткөндөй эле Актан Акылайдын үндөрүн коштогон дал ушул Мухаммед Салих менен Амина Турбаева көрсө, сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Келиңиздер, Актан Акылайдын үнү менен телекөрүүчүлөр менен амандашып койбойсуңар. Саламатсыңарбы агайлар жана ата-энелер? Саламатсыңарбы коноктор жана бөбөктөр? Мына Актан Акылай. Барыбыз жакшы көргөн мультфильм. Кичинекей бөбөктөр мисалы сыналгыдан көрсөтүп калса, эч нерсеге көңүл бурбастан карап туруп көргөн Актан Акылай мультфильмдеги үн коштогон биздин кичинекей бөбөктөр келди студиябызга. Жакшы. Бектурсун мырза, дал ушул Актан Акылай жаштар музыкалык жаштар театры деп атпайлыбы? Айтып берсеңиз да ушул театр боюнча. Биз айта кетчү нерсе былтыр ыйман адеп маданият жылына карата биздин театр март айларынан баштап эми үзгүлтүк болуп отуруп эми толук жетилип бышты. Кудайым буйрса, анан биздин театр бир жыл гана болгон турбайбы? Бир жыл болуп калды. Анан биздин театрдын негизги максаты ураан алдында жакшылыкка чакырабыз, жамандыктан кайтарабыз деген. Ураан алдында өтө күчтүү режиссерлор иштеп чыккан. Алар азыр бош эмес, ошондуктан мени жиберишти да бул жакка. Анан биздин негизги театрдын негизги максаты бөбөктөр менен жана мектеп окуучулары менен тыгыз байланышта иштешебиз. Анткени эмеле жогоруда көрүп өткөндөй эле чипсы Кириешкиден тартып, телефон, ар кандай энергичный напиток, жана ошондой эле тамеки, баңгизат, жана
арактарга берилип кетүү, мунун аркасында ким турарын жана кимдер тарабынан азгырылып жатканын биз ошо толук түшүндүрүп бөбөктөргө көзмө көз көрсөтүп берсек, булар 100 окуучу көрсө же 100 бөбөк көрсө, ошону бирөөсү бизге кайтып калса, бул бизге абдан чоң жетишкендик болуп эсептелет. Пайда болуп атат да. Албетте. Анан негизги каармандарыбыз бул Актан менен Акылай. Айтып өткөндөй эле, азыр КТРКдан көп немелери деле, анимациялар деле берилбей калганына байланыштуу. Бул башка мамлекеттерде, мисалы үчүн, Том и Джерри, Маша и Медведьтердин көп сериалдарын чыгарып коюшту да. Бул уже баягы рекламанын буга кереги жок да. Актан Акылай, мисалы үчүн, 2006 жылдан баштап 11 жылдан бери бөбөктөргө эмгегин сигирген да. Ошол себептен мунун аркасында ким турарын азыркыга чейин билбейбиз да. Аркасында кандай үн коштоолор бар, эмне кызыктар бар, дагы келечекте кандай иштери бар, ошону бизге сыр бойдон калбаш үчүн бөбөктөргө живой, жандуу театр иштелип чыгып, ошонун каармандары катышуусунда биздин театр алдыга кетет да. Эң сонун экен, эң сонун идея. Анткени Актан менен Акылайды баары билишет. Балдардын көпчүлүгү билишет, баары таанышат. Ошол мультфильмде көбү билишет деп айтсак болот да. Анан кичинекей балдардан турат турбайбы сиздердин театр, дал ушундай Мухаммед Салих менен Амина сыяктуу, Канча бала бар театрда? Бизде жалпы группабызда 11ден ашык бала бар. 11ден ашык бала бар. Алар мисалы үчүн Такайдыкы бар. Такайда азыр болсо келе албай калды, оттоп кетсе керек. Майрамдап кетсе керек. Анан чоң атасыныкы бар. Дагы негизги биздин эң негизги айтылбай калган нерсе бул суицидке азыркы жаштарыбыз аябай көп барып атат да. Аябай катышуулары көп болуп атат. Ошол бир нерсени биз ошолдон кайтарып калалы деген максатта ошол суицидти дагы иштеп чыкканбыз. Ошол суицидте каармандар, ата-энесинин ролдору жана балдардын ролдорун аткарган каармандар бар. Бирок өспүрүмдөргө, өспүрүмдөргө, окуучуларга, студенттерге арналган да. Биздин программанын келечеги аябай чоң да. Биз могу 1-июнь балдар күнүнө менен куттуктайм да бир жолу. Анан ошол күнүнө карата спорт ордосунда чоң концерттик программа өткөн жатат. Кудай буйрса, бүгүн 4-тө башталат. Анан биз азыр ошол спорт сарайына көңүл бөлүп калгандыгыбыз үчүн азыркы кийинки программаларыбызды могу күзүндө мектеп башталганда анан мектеп менен тыгыз байланышта иштейли деп атабыз. Анан ар кандай Актан менен Акылайдын жүгүртмө дебаттарын өткөрөбүз. Жүгүртмө дебаттар өтөт, мектептер менен тыгыз байланышта иштеп туруп, андан кийин кала берсе, мисалы үчүн шаарыбыздын тазалыгы боюнча, шаарыбыздын тазалыгы, улууну урматтоо, кичүүнү сыйлоо, маршруткага чыкканда, мисалы үчүн азыркы жаштар болсо наушникти салат экен да уктайт. Жанына чоң адам келсечи. Ошону кичине мындай эр алаш сыяктуу, кыргыздын эр алашы сыяктуу кылып уят карышыбыз керек да. Тамчы там отуруп таш жарат дейт. Бизде Кудай буйрса колдогон кишилер көп болсо жеңишке жетет деген. Жакшы идеялар бар экен, жакшы пландар бар экен. Баары ишке ашсын деген тилекти айталы. Анан Амина менен Салихке суроода айтсаңар, ошол Актан менен Акылайдын үнүн кантип коштоп калдыңар, кантип силер тандалып калдыңар? Салих, Амина сен баштайсың, Ошо биринчи эле тиги апамдар баягы Муундар маек аттуу тиги былтыр кечиресиз, былтыр деген Муундар маеги аттуу чоң программадагы кайрымдуулук концерт өткөн. Республика боюнча 2,5 миң бала келип катышкан былтыр. Анан ошондо булар экстренный даярданып калышты да, тез убакта. Бир режиссер эже айтып калды, биздин эмелер каармандарыбыз жарабай атат деди. Жарабай атат, сиздердин балдарды, сиздердин немелерди көрөлү деп. Андан мурда эле биз негизи бул идея мурда эле бар болчу да. Ошого даярданып, булар уже даяр кадр болчу да. Анан буларды келип туруп эле бир ырга запись кылды. Запись кылганда эле булардын үнүн тиги дагы аябай күчтүү режиссер экен, үнүнөн эле байкап калды. Өзүнчө комнатага алып келди дагы ушундай сүйлөгүлөчү деди. Биз да уккан жокпуз. Сүйлөтүп туруп эле алып кетип калды, бизге дагы көрсөтпөй эле. Эртеси карасак эле тиги сахнада жүрөт. Анан ошентип эле биз кайра бул театрды иштеп кеттик да. Анан Актан Акылайдыкын үнүн коштоп калуу себеби
кийинки жаш муундарга кызыктуураак болсун деп баягы улам жаш өскөн сайын голос да өсөт эмеспи адамдыкы. Ошон үчүн кийинки муундарга булар уже быйылдан баштап чыкпай калдылар, могу биздин театр түзүлгөндөн бери ага чейин чыгып жүрүштү да. Жакшы. Салих, Амина айтсаңар, силерге жагабы театрда иштеген, ушундай үн коштогон? Ооба, абдан жагат. Мен дагы ушинтип ырдап эме кылганды жакшы көрөм, аябай. Барганда мен баргым келбей атат, мен чарчадым, барбай эле коеюнчу, мен андан көрө ойноюнчу, же болбосом планшеттен өзүм эле мультик көрөйүнчү, мультик коштобой деп айтпайсызбы ошондо? Жок. Эмнеси менен жагат? Айтып берчи. Мен Актан Акылайды кичинекей чагымдан эле көптөн бери көрөм, анан ошол мультигин аябай жакшы көрөм. Пайдалуу жактары дагы көп, анан ошентип мен дагы Актан ролун аткарсам. Актанга өзүң окшошсуңбу, Салих? Билбейм аны. Мүнөзүң жактан, Актан жагабы сага мындай? Эмнелер кандай мүнөзү менен жагат сага? Мындай эркелейт бир аз, анан жакшы сүйлөйт, үнү дагы сонун. Анткени менин үнүмдү койсуңбу? Амина, сагачы? Мага жагат. Актан Акылай музыкалык театры деле жакында эле ачылды. Актан Акылайды деле мурда 6 жашымдан көрүп баштагам. Аябай жагат, каармандары дагы. Акылай эмнеси менен жагат сага? Кандай кыз Акылай? Акылай жакшы кыз, анан тарбиялуу, эрке. Сен дагы ошондойсуңбу? Эркейсиң, тарбиялуусуң, сулуусуң, татынакайсың. Акылайга окшоп сен да тыпылдап сүйлөйсүң, Жашыңар канчада? Меники 12-де, бунуку 11-де. Экөөңөр тең эле турбайсыңар, э? Келечекте ким болосуңар? Кандай ойлору бар? Кайсыл кесипти тандайсыңар? Мен келечекте актер болгум келет. Актер. Актерди каалайм. Актер болуп ушундай кинолорду тартсак деп ойлойм. Ошол менин келечегим. Жакшы. Амина, сизчи? Мен алып баруучу болгум келет. Айбале. Сиз менин жаныма келишиңиз керек экен анан. Анан жанагы ыр бар го, мисалы айлана, жер шары деп ошол ырды жатка билесиңерби? Ооба. Ошол ырды азыр тартылап бербейсиңерби? Жалпы бөбөктөргө, телекөрүүчүлөргө, экөөңөр биргеликте. Майрамы менен биринчи куттуктап туруп, анан сиздерден Актан Акылай музыкалык театрынан ыр белек. Жакшы. Айлана жер шары баары айлан көчө, азгырып алысчак алат тынчымды. Бийикте булуттар калкып бойдон көчөт, биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шамал шашыла, керемет көч жолго чакыра. Ябали. Татына болуп, акылга толуп, улам жаңы сырлар ачылат. Дүйнөнү билгенге дайым кызыгабыз, күлгүбүз чалкыган күнгө жараша. Кош менен жарышып дүйнө кыдырабыз, биз менен жомоктой сонун саякат. Жүрү деп шамал шашыла, керемет көч жолго чакырат. Татына болуп, акылга толуп, улам жаңы сырлар ачылат. Барасың куш менен жарык жылдыздарга, табасың досторду өзүң издеген. Катарга кошулбай досуң жалгыз калба, сапарга чыгабыз Жүрү биз менен, жүрү деп шамал шашыла, керемет көч жолго чакырат. Ябали. Татына болуп, акылга толуп, улам жаңы сырлар ачылат. Ай баракелде. Азаматсыңар балдар деп коелучу, Эң сонун өзүңөр дагы татынакай болуп, акылга толуп, мына ушундай бир сонун маанай тартууладыңар. Жалпы көрүүчүлөргө, жалпы балдарга. Учурдан пайдаланып, ушундай бөбөктөрдү тарбиялаган ата-энелерге жана мугалимдерине дагы ыраазычылык билдирип кетели. Урматтуу көрүүчүлөр, эскерте кетели, биздин студиябызда конокто Ооба, Актан Акылай музыкалык жаштар театрынын көркөм жетекчиси Бектурсун Жусуев мырза жана ошондой эле дал ушул театрдын актерлору Актан менен Акылай, Мухаммед Салих Алмазбек уулу жана ошондой эле Амина Асанбаева конокто болушту. Сиздерге чоң рахмат. майрамды жакшы өткөзүңүздөр. Анан бүгүнкү концертиңизди жакшы өтсүн. Сиздер дагы майрамды жакшы өткөрүңүздөр. Ошону менен бирге сиздерге кааларыбыз узун өмүр, ичинден солук, ар дайым тунук эфир. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы эң сонун маанай үчүн.
Ал эми биз программабызды улантабыз. Майрамдык программа. Бүгүн бөбөктөрдү коргоо өзгөчө бир сонун майрам болуп атат. Анан дагы кызыктуу нерселер алды да, Ооба, алыстабаңыздар.